Педагог адистарды даярдоонун түптүү устаканасын айланган Ош мамлекеттик педагогикалык университети бүгүнкү күндө өзүнүн миссиясын талапка ылайык жогорку ишмердүүлүк менен аткарып келүүдө. Өзгөчө мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү, музыкалык билим берүү адистиктери окуу жайда дыккаттык менен даярдалып, коом талап кылган көрсөткүчтү өз деңгээлинде канааттандырууда. Учурда өлкөнүн билим берүүсүнө зарыл болгон кесип ээлери, алган эмес окуу жайдын баштапкы өзөгүн түзүп турган адистиктер музыкалык педагогикалык факультетинен даярдалып чыгат. Музыкалык педагогикалык факультети Ош жогорку колледжинин базасында 1997 жылдын 25 февралында педагогика деген аталышта ачылган. Ал эми 2001 жылы факультет табияттануу жана педагогика болуп өзгөрсө, 2004 жылы кайрадан педагогика болуп түзүлгөн. 2006 жылы 16 январда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде музыкалык бөлүм педагогика факультетине бириктирилип, музыкалык педагогикалык факультети болуп кайрадан түзүлгөн. Аталган факультетте студенттер 4 багыттагы адистиктер боюнча билим алышып, бакалавр квалификациясына ээ болушат. Атап айтсак, педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу, педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн усулу, көркөм билим берүү жана психология багытында адистер даярдалат. Учурда факультетте 5000ден ашык студент бюджеттик жана келишимдик негизде күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим алышат. Факультетте жалпы 84 окутуучудан куралган ынтымактуу жамаат 3 кафедрада иш алып барышат. Алгачкысы педагогика жана психология кафедрасы. Бул кафедрада жалпы 42 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 2 илимдин доктору, 8 илимдин кандидаты, 4 улуг окутуучу, 6 магистр жана 22 көмөкчү окутуучу иш алып барышат. Биз жалпы университет боюнча педагогикалык багыттагы адистерди даярдап жаткандыктан биздин кафедра негизги ролду аткарат. Албетте биздин азыркы учурда башталгыч класстарды жылда эле биз аябай башка адистерге караганда бүтүрүүчүлөрүбүз көп бүтүрүп жатабыз. Муну менен биз аябай сыймыктанабыз. Анткени бизде бир эле Ош шаарда эмес, Ош облус боюнча, башка республика боюнча иштеп, биздин адистер азыр иштеп өзүнүн мындай алдыңкы тажрыйбасын көрсөткөн учурлар көп эле кездешет да. Негизинен биз айтабыз, фундамент деп атабыз. Демек өлкөнүн кандай болушу, ошол биз тарбиялап жаткан, биз окутуп жаткан окуучуларга түздөн-түз көз каранды болуп эсептелет. Айрыкча башталгыч класстын мугалимдерине жана мектепке чейинки тарбиячыларга түздөн-түз көз каранды. Ошондуктан мүмкүн болушунча биз ушул жагына маани берип, ар бир студенттин чыныгы компетенттүү адис болуп чыгышына маани берип, көңүл буруп жатабыз. Кезектеги башталгыч мектепке чейинки билим берүүнүн теориясы жана усулу кафедрасында студенттердин педагогикалык чеберчилигин, методикалык билимин өркүндөтүү багытында жалпы 15 окутуучу билим берет. Катарда 3 кандидат, доцент, 4 улуг окутуучу, 3 магистр жана 5 окутуучу эмгектенишет. Жамааттын ишмердүүлүгү менен болочок мугалимдер заман талабына жооп берген инновациялык, креативдүү методикалык билимдерди алышат. Айыл жергесиндеги, биздин элет жергесинде келген студенттер окуп атышат. Алардын окуусунда биздин мугалимдер бир топ өздөрүнүн тажрыйбасынын негизинде аларга усулдук сабактарды беришет. Университеттер менен байланышта ошол мобилдүүлүктөргө дагы биз азыртадан жөнөтүп атабыз. Анткени алар өз билимин тереңдетүү үчүн дагы башка университеттер менен терең тажрыйба алышып, өз билимин кайта келип, өзүнүн ошол курдаштарына, группалаштарына ошол жетишкендиктерин айтып беришет. Алар боюнча да биз тыгыз байланышта иш жүргүзүп жатабыз. Ал эми окуу жайдын маданий тармагын колго алып, анын өнүгүүсүнө жана билимдүү, ары таланттуу искусствон өкүлдөрүн жана музыка мугалимдерин тарбиялап чыккан ал музыкалык билим берүү жана окутуунун усулу кафедрасы. Аталган кафедрада 27 окутуучу иш алып барат. Алардын курамында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, ишмерлери, эле агартуунун отличниктери жана доценттер, окутуучулар кызмат көрсөтүшөт.
кафедрадан көптөгөн белгилүү адамдар чыкты. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ушу биздин жаштарга берген тарбиябыз, жаштардын бизден алган билимдеринин жыйынтыгы деп билем. Илимдер академиясында иштеп атат. Бизден бүткөн студенттерибиз жакында эле конок лекцияга келип кетти. Дагы ушу бизден иштеп кеткен агайыбыз опера балетте белдүү солисттерден болуп атат. Биздин эле бүтүрүүчүбүз азыр Арабаева университетинде профессор деген илимий даражага ээ болуп атат. Андан кийин бул чыгармачыл чөйрөнү ала турган болсок, мына бизден эми азыр баягы бардык урактарга ылайык Этна ырчы, Гүлзада Рыскулова чыкты, Токтобаев агайыбыз. Эми мындай бүтүрүүчүлөрдү атап отурсак чеги жок, чексиз эми бул. Мына мисалы үчүн Сатыбеков биздин бүтүрүүчүбүз, Акмарал Жоробаева биздин бүтүрүүчүлөрүбүз. Эми конечно бул окуунун бүтүп эле биз өзүбүз музыка мугалимин даярдайбыз. Бирок өздөрүнүн жеке чыгармачылыгы менен ушундай даражаларга жеткен студенттерибизди айтып атам, бүтүрүүчүлөрүбүздү. Бирок конечно мектептерде иштеп атышат, балдар бакчасында иштеп атат. Учурда музыкалык жетекчи балдар бакчасында өтө жетишпейт. Ошондуктан көбүнчө суранышат, мектептен суранышат, баягы эркин катышуу кылып дагы иштеп аткандарыбыз бар. Мына жакында биз фольклорду түздүк. Ушу фольклорго студенттерге хор боюнча республиканский фестивалга барып экинчи орунду ээледик. Эми буюрса биз дагы ушундай максаттарыбыз бар. Студенттердин арасынан фольклордук ансамбль түзгөнгө, биздин баягы акапеллардаган балдар жана кыздар группалары бар. Билим берүү жагынан деле биз артта калган жокпуз. Азыркы учурда кандай окутуунун жаңы технологиялары болсо, биз да ошолордун бардыгын колдонуп, пайдаланып, дагы бир келечекте белгилүү адамдар, чыгармачыл чөйрөдөгү белгилүү инсандарды даярдап атабыз деген ойдомун. Факультеттин тарыхына кайрылсак, 1998 жылдары педагог илимдеринин кандидаты Сапарбек Мадраимов алгачкы декан болуп дайындалган. Аны улай факультетте 2000-2004 жылдары биология илимдеринин кандидаты Азамат Кенжебаев, 2005 жылы физика, математика илимдеринин кандидаты Кубушай Бодоева, 2005-2015 жылдары педагог илимдеринин кандидаты Мухтар Исмаилов жетектеп келген. Ал эми 2016 жылдан бери факультеттин декандык кызматын педагог илимдеринин кандидаты доцент Кондускан Миңбаева аркалап келүүдө. Негизги максатыбыз ошо студенттердин санын көбөйтүп, аларга татыктуу студенттердин санын эле эмес, сапатына да көңүл буруп, татыктуу билим берүү. Анан биздин ошо окуу жайдан биздин факультетте мыкты бүтүрүүчүлөр болуп, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн асты, мисалы үчүн ар бир айылдарда биз бүтүрүүчүлөр менен да байланышып турабыз да. Директор болуп калды, жылдын мугалимине чыгып атат, бала бакчалардын жетекчилери, музыкалык билим берүү окуу жайларында, немелерде, колледждерде мындай жетекчиликке чейин жетти. Бизде Курмабек деген агайыбыз бар эле, ошо драма театрда зам директор болуп калды. Андан кийин азыр филармонияда иштеп атат. Бүткөн студенттерибиз деле иш менен камсыз болуп атат да. Айрыкча мына мектепке чейинки менен музыкалык билим берүү адистигине талап суроо көп. Бүткөндөр барбы, биз кадрга жетишпей жатат эле дегендер болот да. Биз ушулорду бүтүрүү менен эле бирге не албастан аларды ишке жайгаштыруу жагына дагы көңүл бурабыз. Келечектеги бала бакча тарбиячылары, башталгыч класстардын мугалимдери жана музыка мугалимдерине учурда бардык аймактарда талап жогору экени маалым. Ал үчүн аталган факультеттин жамааты көчүрмө эмгектенүү менен бул муктаждыкты жоюп, өз деңгээлинде билимдүү, компетенттүү кадрларды даярдоо менен өлкөнүн билим берүүсүн алга сүрөй бермекчи.